Assalamu alaikum достор. Дагы бир жаңы проекттер чыгып атат. Ошон үчүн бул проекттер жөнүндө обзор жасап видео түшүрүп атам. Мындай проекттерге инвестиция кылбаңыздар. Эмне үчүн дегенде бул сайттар аябай биринен бири өтүп чыгып атат да, бат эле жабылып калышы мүмкүн, акчаңыздар актабай калышы толук мүмкүн. Гарантия жок мындай сайттаргачы. Анан эмнеге чыгарып атасың дегендер, бул реклама биринчиден, экинчиден болсо эскертүү. Ушундай сайттарга акча салып иштебеңиздер деген максаттагы эскертүү болуп саналат. Кыргызстан USDKG стейблкоинди чыгарды. Президент криптовалютанын өнүгүшүнө көмөктөштү дейт го. Буну эмне жазып алышкан бул жерге? Карасаңар, сайт өтө простой да, жөнөкөй. Катталган деле любой туурабы, катабы эптеп бир email жазасыңар да, пароль жазып эле кирип кетесиңер. Бул жерде инвестиция кылсак болот экен, акча салып алып, инвестиция кылып, анан ушул инвестицияга күнүнө прибылин берет, ошол прибылди күнүнө чыгарат экенсиңер. Бул жакта даже пополнение жок. Бул жакта экен да, депозит деген жерди басканда $3, $10, $20 ушундай депозит кылса болот экен. Минималдуу $3 баштап депозит кылыш керек экен. 30 мүнөттүн ичинде түшпөсө служба поддержкага жазат экенсиңер. Инвестиция кылып алгандан кийин, анан кийин бул жактан мисалы мына жерге инвестиция киргизебиз да, максимум деген дагы кнопкасы иштебейт экен. Андан кийин бул жерден инвестиция салуу деген баскычты басабыз мына жерденчи. Андан кийин бизге күнүнө немелер болот. Андан сырткары реферальный программа боюнча бул жерден ссылкабызды жана реферальный кодубузду алсак болот. Биринчи линия үчүн 10%, экинчиге 8, үчүнчүгө 5 деп турат го. Андан сырткары күнүнө мисалы биринчи деңгээлде 5 инвестор болсо $1 берет экен. 10 инвестор болсо $2 берет экен, 20га $4 ушинтип кошумча берет экен. Буга бирок кызыкпай эле койгула. Башта айтып кеткендей элечи. Компания жөнүндө маалымат дейт бул жерде. Кирүү AQSh доллар менен сандык соода бул маалыматтарга негизделген алгоритмдик соода ыкмасы дейт. Эптеп эле бир нерсе кылып эптеп сайт чыгарып атышат да буларчы. Мына ийин жардамы мененчи. Азыр акча чыгаруу баскычын басабыз. Так, мага өздөрү акча салып беришкен. $15 50 цент деп турабы. Мунун түрү да жок экен. Так. Ошондой үтүр коюлбай берге. $15 деп жаздым. Андан кийин чыгаруу деген баскычты басабыз. Так. Мындай кылайлычы. Нерге мисалы 15,5 деп жазып алайын, копиялайын. Анан бул жерге коеюн. 15,5. Эми чыгаруу баскычтын басабыз. Мынакей. Сиз долбоорго катышышыңыз керек дейт. Мына долбоорго катышпасаң бул жерден чыкпайт имиш. $1 менен катышып көрөлүбү? Минимальный $3 дейт. $3 менен долбоорго катышат экенбиз. Долбоорго катышып, мынакей прибылин эми эртең алсак керек, 12,5. Так, эми бул жерге 15,5 эмес, 12,5 деп жазышыбыз керек. Бул үтүр жок экен да бул жактан, прямой жазайын десемчи. Ошон үчүн бул жактан мындай кылып коюп атам. Эми акча чыгаруу албетте деген баскычты басайлы. Акчалуу өтүнүч жөнөтүлдү. Жакында сиздин акчалуу эсебиңизге түшөт дейт. Окей, мен компанионго чыгарып атам. Азыр эми көрөбүз акча түшкөн түшпөгөнүн.